Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен кайрадан информатика предметин үйрөнүүнү улантабыз. Сабагыбызды баштаардан мурун баарыңарга ийгилик кааламакчымын. Силер баарыңар мыктысыңар. Анда эмесе сабактын темасына көңүл бурсаңар. Сабактын темасы модель түшүнүгү. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө модель түшүнүгүнө ээ болушат. Материалдык жана информациялык модельдер менен таанышышат. Модельдөөнүн себептерин билишет. Келгиле, тема боюнча түшүнүк алалы. Модельдөө бул модельдерди түзүүдөн жана изилдөөдөн турган таанып билүү методу болуп саналат. Модель бул реалдуу объекттин кандайдыр бир жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугун айтабыз. Модель французча модель, латынча модуль, чейин, үлгү, норма, өрнөк дегенди түшүндүрөт. Логикада, илимдердин методологиясында оригиналдын модели табигый же социалдуу реалдуулуктун белгилүү бир фрагменти, адамзат маданиятынын жемиши, концептуалдуу теориялык түзүлүш жана башкарадагы тааным каражаты. Модель менен объекттин ортосунда белгилүү бир окшоштук аналогия орун алуусу зарыл. Мындай аналог өзгөчөлүгү жөнүндө билимдерди сактоого жана кеңейтүүгө, өзгөчөлүктү башкадан конструкциялоого, өзгөртүп түзүүгө жана башкарууга кызмат кылат. Модельдерди эки чоң класска бөлөбүз. Биринчи материалдык модель, экинчи маалыматтык модель. Материалдык модель бул объекттин физикалык окшоштугу. Мисалы, глобус, манекен, курулуштун модельдери, парктардын модельдери, автомобиль, самолеттун модельдери, оюнчуктар жана башка көптөгөн модельдерди мисал келтирсек болот. Маалыматтык модель объекттин максатка ылайыкталып, чагылдырылып сыпатталышын айтабыз. Мисалы, схемалар, карталар, чиймелер, графиктер, текст болуп эсептелет. Маалыматтык модельдерди көрсөтмөлүү берүүнүн ыкмасы графикалык сүрөттөлүштөр. Бул болсо жердин объектиси. Берилген изилденүүчү объект өтө чоң болгондуктан аны изилдөө мүмкүн эмес болгон. Аны изилдөө үчүн жердин модели глобус түзүлгөн. Глобустан биз дүйнө жүзүн бүт көрө алабыз. Бул жердин модели глобус материалдык модель болуп эсептелет. Ал эми карта болсо маалыматтык модельге кирет. Үй. Ар бирибиз өзүбүздүн үйүбүз жөнүндө көптөгөн маалыматтарды айтып, жасап бере алабыз. Өзүбүздүн үйүбүздүн моделин жасап чыксак, мисалы үчүн картондон же башка бир материалдан жасап чыксак, бул модель материалдык модельге кирет экен. Ал эми үйүбүз жөнүндө үйүбүздүн схемасын чийсек, же үйүбүз жөнүндө кеңири маалыматты айтып берсек, текст түрүндө айтып берсек, схема түрүндө айтып берсек, бул маалыматтык модель деп эсептелинет экен. Адамдардын модели бул манекен. Ал эми бул жердеги сүрөттөгү адамдын түзүлүшү жөнүндөгү берилген маалыматтар маалыматтык модельге кирет. Маалымат менен иштөөчү адамдын модели компьютер болуп эсептелинет. Алма. Алманын модельдери бул жерде жасалган алманын модельдери турат. Булар материалдык модельге кирет. Ал эми алманын пайдалуулугу, алманын курамындагы витаминдер жөнүндөгү маалыматтар берилген, кенен берилген текст бул маалыматтык модель болуп эсептелинет. Самолет. Самолеттун модели кичинекей жасалган макет бул материалдык модель болуп эсептелинет. Ал эми самолеттун схемасы, конструкциясы, чиймеси, самолеттун сыпатталышы маалыматтык модельге кирет. Машина. Бул объект, машинанын модельдери, оюнчуктар мына бул материалдык модельге кирет. Ал эми машинанын сыпатталышы, чиймеси, схемасы маалыматтык модельге кирет. Ат. Бул жерде аттын модели, материалдык модель, аттын түзүлүш схемасы боюнча маалыматтар маалыматтык модельге кирет. Корабль. Бул объект, кораблдин кичинекей макети бул материалдык модель. Ал эми кораблдин схемасы, чиймеси, сыпатталышы жөнүндөгү берилген маалыматтар маалыматтык модельге кирет. Модельдөөнүн себептери: эмне үчүн биз объектти модельдейбиз, эмне үчүн модельди түзөбүз? Биринчиден, изилденүүчү объект өтө чоң же өтө кичине болсо, мисалы күн системасы өтө чоң, атом өтө кичинекей. Буларды изилдөө үчүн сөзсүз түрдө модельдерин түзүп алышып, анан изилдешет.
Объекти сынап изилдөө анын талкаланышына алып келген учурда, мисалы самолеттун модели. Эгерде биз самолетту сынабай туруп, моделин түзбөй, изилдебей туруп жасап чыгарып ийсек, ал сынып талкаланышына алып келиши мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө эң биринчи алардын модельдери түзүлүп, изилденип, андан кийин гана оригиналдары жазалат. Модельди түзүү абдан кымбат болгон учурларда, шаардын архитектуралык модельдерин түзүү учурунда. Экинчиден, реалдуу убакытта оригиналдын жок болуп кетиши ыктымал, же чындыгында ал дегеле болбошу мүмкүн. Белгилүү фактылардын негизинде гипотеза жана аналогия методу боюнча эч акы болуп өткөн окуялардын же катаклизмдердин модельдерин түзсө болот. Мисалы динозаврдын жок болушу, атомдук согуш болгон учурда ядролук кыштын теориялык модели. Мындай модель адамзатка сак болууну алдан ала эскертет. Биз, мисалы үчүн, динозаврларды көргөн эмеспиз, бирок алардын моделинен кандай болгонун биле алабыз. Окумуштуулар, археологдор динозаврлардын калдыктарын табуу менен алардын модельдерин жасап чыгышкан. Үчүнчүдөн, оригинал көптөгөн касиеттерге жана өз ара байланыштарга ээ болот. Модель таанып билүүнү жеңилдетүүчү же көрсөтмөлүү берүүчү аспап катары абдан маанилүү болуп саналат. Мисалы самолеттун модели аны учуучу касиеттерин изилдөө үчүн пайдаланылат. Сунушталган архитектуралык чечилиштерге баа берүү максатында райондун келечектеги курулушунун макети түзүлөт. Атомдун мейкиндиктеги жайгашуусун көз алдыга көрсөтмөлүү келтирүү үчүн кандайдыр бир заттын молекуласынын кристалдык торчосунун түзүлүшүнүн макети зарыл. Көрүнүш же процессти сүрөттөгөн тексттин жардамы менен бул көрүнүш же процесс жөнүндөгү маалыматтар башка адамдарга берилет. Сабакты бышыктоо иретинде модельдердин түрлөрүн дал келтирели. Биринчи сүрөт материалдык модель. Экинчи самолеттун макети материалдык модельге кирет. Самолеттун схемасы маалыматтык модельге. Төртүнчү сүрөт материалдык модель. Аттын модели материалдык модельге. Карта, схема, чиймелердин баары маалыматтык модельге кирет. Машинанын модели материалдык модельге. Карта маалыматтык модельге кирет экен. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта эмнени окуп үйрөндүк? Артка кайрылсак, ал үчүн бул жердеги кроссвордду чечмелеш үчүн суроолорго жооп берели. Тигинен, биринчи суроо. Бул модельдерди түзүүдөн жана изилдөөдөн турган таанып билүү методу болуп саналат. Бул модельдөө. Экинчи суроо. Модель канча класска бөлүнөт? Модель 2 чоң класска бөлүнөт экен. Туурасынан биринчи суроо. Бул реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Бул модель. Экинчи суроо. Бул анын физикалык окшоштугу. Бул материалдык модель. Бул модельдүү объектисин сыпатталышы. Бул маалыматтык модельге кирет. Анда эмесе балдар, өзүңөрдүн билимиңерди баалагыла. Бүгүнкү сабагыбыз максатына жеткен болот. Эгерде силер модель деген эмне экенин айтып бере алсаңар, модельдөөнүн 2 чоң классын айтып бере алсаңар, маалыматтык модель эмне экенин билсеңер, материалдык модель эмне экенин билсеңер, маалыматтык модель менен материалдык модельди айырмалай алсаңар, модельдөөнүн себептерин билсеңер. Ал эми үйгө тапшырма. Балдар, бул тема боюнча маалыматтарды китебиңерден окугула. Андан сырткары интернет булактарынан таап окусаңар болот. Ошондой эле өзүңөр окуган мектебиңердин моделин жасап чыккыла. Кайра ошол жасаган моделиңерге маалыматтык модельди да жасап чыккыла. Ошол мектебиңерди сыпаттагыла. Текст түрүндө маалыматтарды жазып чыккыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Анда эмесе кийинки сабакта жолуккучакты саламатта тургула.